Эгемендикти алгандан бери өлкөбүз өнүгүү жолунда бир топ кадамдарды таштап келет. Бирок аны менен бирге көптөгөн кыйынчылыктарды да башынан өткөрүп жаткан кез. Саясий жана экономикалык кризистер менен кошул ташыл болгон эң чоң көйгөйлөрдүн башында жакырчылык турат десек жаңылышпасак керек. Көптөгөн статистикалык маалыматтар муну тастыктайт. 100 миңдеген жарандарыбыз чет өлкөлөрдө жашап иштеп жатышканы менен дагы да болсо кете албай жүргөндөр четтен чыгат. Албетте, чет элде жүргөн атуулдарыбыз Кыргызстанга өз салымдарын кошуп жатканын баса белгилей кетели. Ошол эле убакта Кыргызстанда жашап жүрүп, бизнестин көзүн тапкан инсандарыбыз да бар. Фондубуз ушул ийгиликтүү ишкерлерди камтыган Жия бизнес ассоциациясынын демилгеси менен ачылып, калкыбыздын калың катмарынан чыккан айкөл, жоомарт адамдарыбыз менен жакырчылыкка түшүп калган инсандарыбыздын ортосунда көпүрө болууну көздөйт. Бул багытта ачылгандан бери фондубуз алгылыктуу иштерди аткарып келет. Миңдеген муктаж инсандар биз аркылуу материалдык жана акчалай жардамдарды алып турушат. Анда эмесе, кеп башынан болсун. Элим барсыңбы коомдук кайрымдуулук фонду 2008 жылы Адилет министрлигинен каттоодон өткөн. Каттоо номуру 102-264-3301 ОФ. Биздин негизги максаттарыбыз: өлкөбүздөгү колунда бар материалдык мүмкүнчүлүгү жетиштүү атуулдарды кызматка тартып, аларды башкаларга ар тараптуу жардам берүүгө үндөө. Коомдогу биримдиктин пайдубалын бекемдөө жана жардамдашуунун көпүрөсү болуу. Колунда жок кембагалдарга, бейбечараларга, жардамга муктаж жетим балдарга, кароосуз калган карыларга, тагдырдын буйругуна баш ийген майыптарга материалдык жана моралдык жактан көмөк көрсөтүү. Ынтымактын, ыраскерчиликтин жагымдуу атмосферасын түзүү. Долбоорлорубуз: эмгекчил үй бүлө, үзүлбөгөн үмүттөр, бир демөөрчү, бир окуучу, жетим балдар үчүн жайкы лагерь, мээримдүү тыйын, муктаж үй бүлөлөрдүн жана кароосуз калган балдарды окууга даярдоо, жылуу үй, жылуулук тартуулаңыз. Долбоордун тартибинде жардамга муктаж болгон үй бүлөлөрдү колдоо кызматы, социалдык колдоо, психологиялык колдоо, экономикалык жактан колдоо, юридикалык жактан колдоо, билим берүү жагынан колдоо, бош убактыларын уюштуруу жаатында колдоо, материалдык жактан колдоо, кийим-кечек, тамак-аш менен камсыз кылуу жаатында колдоо. Ден соолук. Бизге кымбат баалуу оор операцияга муктаж адамдар көп кайрылышат. Аталган операциялар ооруп жаткан адамга бир өмүр белеги экендигин түшүнүп, Элсом электрондук капчыгы, мобилник электрондук капчыгы жана терминалдар, Quick Pay терминалдар аркылуу, ошондой эле 0772 00 20 15 топтоочу номуруна бирдик жүктөө менен көмөктөшүп келебиз. 2015 жылдан бери мээримдүү тыйын долбоору аркылуу 1 372 048 сом топтолуп, 15 жеткинчектин жүрөк операцияларын ийгиликтүү өткөргөнгө жетиштик. Бириккен Улуттар уюмунун түштүк кызматташуу программасынын демилгеси менен биздин мээримдүү тыйын долбоорубуз өзгөчө жана уникалдуулугуна басым жасап, КМШ, Чыгыш Европа жана Араб өлкөлөр арасында өрнөк катары көргөзүү жана жайылтуу максатында өздөрүнүн сайтына жайгаштырышты. Урматтуу мекендештер, бул долбоордун маанилүүлүгүн сезип, кайдыгер карабай, ар бирибиз үйүбүздө кутуча жасап, жаш өспүрүмдөрдүн кайрымдуу болуп өсүшүнө өрнөк болуп, жана өспүрүм бейтаптардын операцияларына жардам берүү үчүн мээримдүү тыйынга катышууга чакырабыз. Балдардын келечегине кайдыгер карабаган фондубуз аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн жана жетим балдардын өсүп өнүгүүсүнө салым кошуп келет. Аларды байма-бай театр, кинотеатр, оюн жоокторго алып барып, шалтка айланган 1-июнь балдарды коргоо күнүндө лимузин менен шаар кыдыртып, тарыхый жерлерди көрсөтүү жана жыл сайын жай мезгилинде 100дөн ашуун жетим балдарды көл жээгинде бир жума эс алдыруу уюштурулуп, кызыктуу программалар, тренинг, белгилүү жылдыздардын семинарлары менен коштолот. 9 май улуу жеңиш күнүнө арнап, ардагерлерибиз дагы унутта калбайт. Алардын кылган эрдигин сыйлап, концерт жана белектер менен кубандырууга аракет кылып туруудабыз. Мындан сырткары фонд оор абалдагы мүмкүнчүлүгү жок мекендештердин операциясына кайрымдуулук концерт жана тамак-аш жарманкелерин уюштуруп келет. Билим берүү. Билим берүү жаатында да муктаж үй бүлөлөргө жана балдарына агартуу иштери жүргүзүлүүдө. Мектеп-интернаттарынын жана башка адистештирилген мекемелердин жогорку класстары үчүн төмөнкүдөй курстар бар. Англис тили, компьютердик сабаттуулук, электрондук инженерия, жалпы республикалык тестилдөөгө даярдоо, гимнастика, кулинария, көркөм адабиятчылардын клубу. Тренингтер, инсандык өсүп өнүгүү, финансылык сабаттуулук. Гуманитардык жардам.
Элим барсыңбы коомдук кайрымдуулук фонду демөөрчүлөр тарабынан себепчи болуп, социалдык долбоорлорго 2008 жылдан баштап 1,5 миллиард сомдон ашуун жардамдарды көрсөтүштү. Долбоорлор 80 акция жана 10 долбоор ишке ашырылып келет. Туруктуу алуучулар 300дөн ашуун үй-бүлө жана 20 социалдык мекеме. Медициналык жардам 50дөн ашуун бейтапка операция жасалды жана 100дөн ашуун дарыланууга жиберилди. Курманайт Орозо 200 миңден ашуун үй-бүлөгө, 45 социалдык мекемеге эт жана тамак аш баштыкчалары таркатылды. Кызматташтык 400гө жакын массалык маалымат каражаттар, бизнес жана мамлекеттик тармактын өкүлдөрү менен кызматташуудабыз. Ыктыярчылык жалпысынан 1824 ыктыярчы катталган. Кийим-кече 60 тонна кийим-кече, бут кийим таркатылды. Көмөкчү болуу жолдору, окуу курстары, тил, компьютер, жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо, кесип үйрөтүү, тегүүчүлүк, массаж, гимнастика жана башка. Аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө жардам берүү, кайрымдуулук акцияларына жардамдашуу, офис иштери, өз тармагындагы кесип ээлери өз салымын кошо алат. Элсом электрондук капчыгы, өздүк эсеби 02-151. Мобилник терминалдары, өздүк эсеби 0. Quick Pay терминалдарында кайрымдуулук баскычы 0772 00 20 15 топтоочу номуруна бирдик жүктөп жардам көрсөтө аласыз. Улуттук статистика комитетинин билдирүүсүнө караганда, Кыргызстан аймагында 80 миңден ашуун кароосуз калган балдар катталган. Анын 15 миңге жакыны балдар үйлөрүндө тарбияланса, калганы тууган туушкандарыныкында күн кечирип келет. Жыл сайын балдар үйүнөн тарбияланып чыккан 500-700 арасындагы балдардын 70-80% туура эмес жолдорго түшүүсү кейитпей койбойт. 2014 жылдын Кыргыз Республикасынын президентинин демилгеси менен өлкөбүздөгү толук жетим, жарым жетим жана ата-энеси тарабынан кароосуз калган балдарга мамлекет тарабынан кам көрүү максатында номер 71 орто мектеп Тоголок Молдо атындагы мектеп-интернаты деген статуска ээ болгон. Элим барсыңбы коомдук кайрымдуулук фонду аталган мектепти мамлекет менен бирге өз карамагына алып, балдарды татыктуу тарбиялаганга умтулду. Жыл сайын 80ден баланы кабыл алып, азыркы учурда 200дөн ашуун толук жана жарым жетим балдардын чыгашасын бир демөөрчү, бир окуучу долбоору аркылуу ишке ашырып келебиз. Долбоордун алкагында кароосуз калган балдардын жылдык чыгашалары орундатылат. Бир демөөрчү, бир окуучу долбоору узак мөөнөттүк болуп эсептелип, бир канча этаптан турат. Мектепти аяктаганга чейин бир кесип ээси спорттун бир түрүнүн чебери кылуу, окуучулардын жеке өнөрлөрүн өнүктүрүү, таалим-тарбия берүү, жогорку окуу жайына тапшыртуу, жумуш орду менен камсыздоо, турмуш жолуна багыт көрсөтүп берүү. Балким бул балдардын арасында убагында жетим өскөн кыргыз залкарларыбыз Токтогул Сатылганов, Исхак Разаков, Чыңгыз Айтматов, Алыкул Осмонов, Тоголок Молдо жана дүйнөлүк чыгаан инсандар Махатма Ганди, Майк Тайсон, Нельсон Мандела сыяктуу дүйнөлүк деңгээлде коомчулукка пайда келтире турган инсандар чыгаар. Бирок азыр алар сиздердин колдооңуздарга муктаж. Биз жогоруда айтылган жардамдарды дагы да кеңири жайылтуунун аракетиндебиз. Өлкөбүздө бир дагы жакыр адам калбай калганга чейин бул иштерди жалпы элибиздин колдоосу менен уланта бермекчибиз. Өлкөбүздө бакубаттуулук орногон мезгилде дүйнөлүк деңгээлде иш алып барабыз деген терең ишеничтебиз.